Мына ушундай сүрөөн менен Бишкек шаарынын Ленин районунун тургундары президенттик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбековду тосуп алды. Мен уккандан бир көргөн. Жээнбековдун өмүр таржымалы басып өткөн жолу баяндалган тасмадан шаардыктар Жээнбеков туурасында кенен маалымат ала алды. И тогда считал, что я бы с ним в разведку пошел. И сейчас я знаю, что я бы... Мен эч ойлонбой, аны менен чалгынга бирге бармакмын. Анткени кыйын кезеңде ал таштап кетпейт. В трудную минуту никогда не бросит. Сооронбай Жээнбековдун мына ушул лидерлик мекенчил сапаттарын анын партиялаштары, кесиптештери чогуу иштешкен жылдардан тартып жакшы билет. Мамлекет башына туруктуу, билимдүү, тажрыйбалуу, мамлекетти чалпатпай, төкпөй, бир нукта илгерилетип алып кете турган президентти шайлап алышыбыз керек. Мына ошондой кандидат, мына биздин партиядан сунушталып аткан Сооронбай Жээнбеков. Бул жигиттин кандай экенин мен 20 жаштан бери билем. Өзү туруктуу, адилеттүү, түз жүргөн жакшынакай жигит. Туруктуулук, токтоолук, адамгерчилик. Мына ушундай сейрек кездешүүчү сапаттар Сооронбай Жээнбековго гана таандык экендигин айткан замандаштары азыркы тынч, стабилдүү турмушту Сооронбай Жээнбеков гана улап кете ала тургандыктарын баса белгилешет. Мен бул кишиде калган 11 кандидатта болбогон жакшы касиеттерди мен көрө алдым. Биринчи, бул адамда өтө жөнөкөйлүк бар. Өтө жөнөкөйлүк. Дагы бир жакшы касиети бул кишинин туруктуулугу. Эмне гана кызматта иштебесин, артында бир дагы илешкен бир жаман сөз жок. Компромат деген жок. Мына ушундай көп касиеттердин негизинде мен ушул кишини тандап алдым. Он не политик, понимаете, вот так, чтобы громко кричать, шашку наголо. Кыргызстан соңку 6 жылдын ичинде чындыгында өнүгүү жолуна түштү. Сырткы саясий аренада өз ордун тапты. Өнөр жай тармагында дагы бир топ жылыштар болду. Мунун бардыгы чындык. Знает все нужды кыргызстанцев, все нужды нашей страны. Мен, урматтаган туугандар, мамлекеттин, көп улуттуу элибиздин, кыргыз элинин кызыкчылыгын, өзүмүн үй бүлөмөн жогору коем, өзүмөн да жогору коем. Жолугушуунун соңунда концерттик программа тартууланды. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.